Шайлоонун Шарапатын жаңы конуштун тургундары эртелеп эле көрө башташкан. Сокулук районуна караштуу Ак Ордо конушунун 520 контурунда эзели чечилбеген жол маселесинде бир аз жылыш бар. Жетиштүү добуш болсо эле ишти аягына чыгарабыз деп райондон аттанып жаткан айым депутаттардын бири шагыл таш төгүп кеткен. Талапкер муну менен эле чектелген жок. Айыл өкмөтүнө жаңы имаратты куруп койгон. Анын ишке берилгенине бир ай эле болду. Албетте тургундар үчүн кандай гана жол менен болбосун маселе чечилип, жашоого ыңгайлуу шарт түзүлсө болду. Керектүү партия үчүн добуш берип коюу кыйынга деле турбайт. Бирок шайлоо мыйзамдары боюнча мындай аракет массалык добуш сатып алуу катары бааланып, кылмыш болуп эсептелет. Ички иштер министрлигине арыз түшүп, териштирүү жүрүп жатыптыр. Мындагылар ал фактыны жашырууга аракет кылып жатат. Бир ай болду бүткөндө. Эми биякты ушу Гүлшат Асылбаева салып берген деген чынбы? Жок. Ким салып берген? Биз биякта эми эле өзүбүзүнө. Өз күчүңөр менен? Кантип акча чогулттуңар беле? Ошо тиешелүү кишилерден эле мен тербей албайчы, мен тербей бере албайм. Ак Ордо жаңы конушунда бул сыяктуу 18 контур бар. Шайлоо жакындаган сайын эзели эстелбеген мындагы тургундардын баасы да жогорулайт. Дал ушундан пайдаланып, соодалашып, көйгөйлөрдү чечип калууга аракет кылышат. Ушул эле конуштун 540 контуруна да улам бир партиядан ар кандай сунуштар менен келип жатышат. Эми ал кызыл китеп боюнча бүт эле отказ болуп калыптыр, ал боюнча келген жок, ачык айтыш керек. Анан жол маселеси боюнча, свет маселеси боюнча келип атышат. Кайсы партиялар экенин айта аласызбы? Эми аны негизи мындай тактоо иретинде ким экенин деп так айта албайм, но бирок келип атышат да. Ишенип атасыңарбы ошол убадаларга? Эми убадалар эмне? 5 жыл мурунку убадабыз тигил болчу. 5 жыл мурун ушекте мына элдүүнүн суу иче турган суусуна бизге кайдыгер караса. Анан биз буга ишене албайбыз да. Квартал башчысы Улук Абдышевдин мынтип ишенбей калганынын себеби бар. Өткөн 2015 жылдагы шайлоодо партиялардын бири келип соодалашып, эшеги ылайдан өткөн соң аткарбай кеткен. Биз Кыргызстан партиясына деп макул деп бардыгы добуш беришип ушерде бирден бир. Ушул биздин водозаборубузга келип, ушекте чоң собрание болуп, ушекте деген 100 деген эмес, ушекте деген 500 деген адамдар чогулганбыз ошол учурунда. Кой биздин таза суубуз болуп калсын, биздин айылга кирип калсын деп. Жеке эле биздин айыл эмес, бул деген Ак Ордонун полный эле биздин районго, Ак Ордо районуна кирмек. Жылмашевке. Анан ошондо келишти дагы булар убаданы берип коюшуп, ошондон кийин 2 күндөн кийин эле крандарын алып кетти. Жанагындай буровой машиналарын алып кетип, ошондон дайын жок. Дагы бири жерди трансформациялоо маселесин чечип берем деп убада кылып, аткара албай калганын айтышат. Ата мекен партиясы боюнча ал жерге деген Өмүрбек Чиркешевич өзү келип, мына силер деген 3 сорттогу адамсыңар. Силер шайлабайсыңарбы, баары бирөө өтүп кетет. Калып каласыңар. Андан көрөк өзүңөр толук кандуу аракет кылып эмеңерди кылла, көмөңөрдү кылла деген. Бирок ошого дагы, ошол жакта дагы туура эмес нюанстар кетти. Элдер дагы туура эмес көз караш болду ошол учурда. Эми баары бир жогору жактагылар чечип коет экен да. Ошол учурдагы бийлик башына тургандар бизге туура эмес маалымат болуп калганына байланыштуу ошолда чечилбей калды китеби боюнча. Жаңы конуш түптөлгөн 10 жылдан ашуун убакыттан бери дала эле шайлоо өттү. Конуштагы көйгөйлөрдү жакшы билгендер дароо эле ошол жактарга чуркашат. Ишенчээк, маселени чечүү үчүн баарына даяр болуп мүңкүрөп турган элди алдоо оңой деп ойлошот. Ак Ордо конушунун 540 контурунда 1000 чукул түтүн жашайт. Алар болжол менен 2000 чукул шайлоочулар. Ар бир шайлоо өткөн сайын саясий партиялар келет дагы бул жактагы жол, суу жана трансформация маселесин чечип беребиз деп убада кылышат. Бирок шайлоо бүткөндөн кийин өзүңүздөр көргөндөй маселе чечилбеген бойдон калат. Дала ирет алданып, оозу күйгөндөр андай куруу убадага ишенбей, эми алдын ала акчалай эле алып алууну эп көрүп калышкан. Аны билген партиялардын бири айыл башчыга келип, ири каражат сунуштаган. Биякта жергиликтүү тургундардан бирөө келип, улук дейт, сага 2 миллион берип, эми ушуну жакшылап элге сарптап бер деген мааниде сөз айтып атышат да. Бул деген эми бул кантип эле келип бир партия келип мага 2 миллион берип койсун, бир кокулой башыма. Бул жакта деген эл бар да, калайык калың журт бар. Анан ушундай маселелер боло берет экен. Бирок берген эмес. Берген эмес да, каяктан берет? Сунуштаган. Болгон. Эми бул жакта деген азыр 1,5 миң киши бар да. Мен аны айтып, мен моолерме момда кылабыз деген менен эртең күн ошону кылбай койсо, бул деген кыйын. Анткени элге бир адамга жооп берсең жакшы, деген 1000 адамга жооп бериш деген бул кыйын да. Мындай убадалар аймактарда да айтылууда. Ысык көл областына ыйгарым укуктуу өкүл болуп барган Балбак Түлөбаев өз аймагындагы айылдарды кыдырып, элге айтылган убадаларды угуп, жакасын кармаган.
андай убадаларга алданбоо керектигин Facebooktагы баракчасына жазып чыкты. Шайлоо убадалары космос. 380 шайлоочусу бар. Айылга бир кандидат комбайн алып берем дептир. Баасы 7 миллион сом. Эсептесем, ар бир шайлоочу 18.421 сом болот экен. Бул бери жак эле. ФАП, бала бакча, мектеп, ойгойчу, салып берем дегендеричи. Бир бала бакча бери дегенде эле 31 миллион сом. Кудайды карагыла, бул алдоо, алданбагыла. Мунун баарын өкмөт гана сала алат. Калайык, соц тармак, экономика, жол. Буга өкмөттүн гана күчү жетет. Ишенбегиле. 1 километр асфальт жол, 5 миллион сомдун айланасы. Бул да ички жолдор. Жолду такыр эч ким сала албайт өкмөттөн башка. Анан мени шайлабасаң Кыргызстан жоголот, бүтөт дегенде жакаңды кармайсың да. Анын үстүнө мындай аракеттер массалык добуш сатып алуу катары сыпатталып, шайлоо мыйзамында кылмыш катары эсептелет. Добуш сатып алууга аракеттенген тарап 260 миң сомго чейин айыпка кириптери болуп, 2,5 жылга чейин камакка алынышы ыктымал. Бүгүнкү күнгө чейин Ички иштер министрлигине 88 ар кандай бузуулар, жоруктар жана кылмыштар боюнча арыз даттануулар келип түшкөн. Алар боюнча учурда териштирүү иштери жүргүзүлүүдө. Олуктуу арыздар азырынча түшө элек. Биз азыр ички иштер органдарына катталып чара көрүлүп аткан бул маалымат булактарынан алынган маалыматтар, интернет булактарынан ар кандай байланыш телефон аркылуу берилген маалыматтар боюнча негизинен бул шайлоо участкаларына массалык түрдө жарандарды алып келип каттоо боюнча маалыматтар чыгып атат. Анын үстүнө ички иштер органдары жеринде териштирүү иштери жүргүзүлүүдө. Аныкталган фактылар боюнча тиешелүү чаралар көрүлөт. Аныкталган фактылар боюнча катталган иштер кыскартылууда. Элдин добушун акча менен гана сатып алуу менен чектелбей, макул болбогондорду ооз калгыс сөздөр менен сөгүп опузалагандар да болууда. Жакында эле Жалал Абад областынын 3 Коргон айылында такси кызматын ачып, 10 чакты баланы иштеткен жергиликтүү тургунду командаң менен бизге иштейсиң деп коркуткандар кармалды. Бул факт ээн баштык катары бааланып, сотко чейинки өндүрүш иши ачылган. Таксисти опузалаган чоң муштумдар Аксы райондук ички иштер башкармалыгынын тергөө абагына 1 айга камакка алынган. Учурда териштирүү иштери жүрүп жатат. Көмбөйбү 9 балам. 9 балам көмбөдү мага кара. Токто, мага кара, сен сөзсүз сен. Чыдыр берсең сөзсүзсүң, өзүң чоң сүйлөп атканда. Мен сага 9 машина табып берем. Кит табып берем. Кааласаң башка машина табып берем, чашканы коёт, чашканы алып бересиң, чашканы коёт, аларга айтасың. Начальник любой жерде начальник. Начальник любой жерде начальник. Мына Урматтагы начальник бар. Мына мен сага машина табып берем, 9 машина. Сен айтасың, мындай дейсиң. Көмбөгөн балдардан алып коебузбу? Алап, бул ташта булук да. Эске сала кетсек, бул шайлоо өнөктүгүндө 16 партия ат салышып жатат. Алардын дээрлик көпчүлүгүнүн тизмесинде буга чейин депутат, министр болуп, өзүн терс жагынан көрсөткөн талапкерлер бар. Өз күчүнө ишенбегендер минтип, ар кандай жолдор менен шайлоочулардын добушун сатып алууга аракет кылышат. Бирок элдин 90% андай ишке ашпаган убадаларга ишенбей калганы айтылууда. Мээрим Ташыбекова, Талант Рысов, 7 канал, Жумалык.